Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Кезекте кыргыз тил сабагы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы сөз айкашынын тутумундагы сөздөрдүн өз ара байланышуу жолдору. Балдар, биз өткөн сабакта силер менен сөз айкашы жөнүндө түшүнүк аттуу теманы өткөнбүз. Бул темадан силер сөз айкашы боюнча түшүнүк алгансыңар. Анда эмесе, сабагыбызды баштаардан башта мына ошол сөз айкашы боюнча алган билимдерибизди эсибизге түшүрүп кайталап алалы. Демек, кыргыз тилиндеги тыбыштар, маани берип турган тыбыштардын жыйындысы булар сөздөр болот, Ал эми сөздөр болсо, маани берип турган толук маанилүү эки же андан көп сөздөр булар сөз айкашын түзөт. Ал эми сөз айкаштары булар сүйлөмдөрдү түзөт. Ал эми сүйлөмдөр тексттерди түзөт. Анда сөз айкашына токтололу. Эки же андан көп толук маанилүү сөздөр өз ара байланышса, заттын белгиси ачык берилсе, анда алар сөз айкашы боло алат. Мисалы үчүн, кызыктуу китеп, 5 окуучу, чоң класс жана башка ушул сыяктуу сөз айкаштарын атасак болот. Кызыктуу китеп деген сөз айкашын карап көрөлү. Бул жерде эки түгөй тең өз алдынча турганда маанини бере алат. Алар бири-бири менен байланышкан. Ошондой эле китеп деген заттын белгиси кызыктуу деген сөз бизге ачык бере алды. Ошондой эле 5 окуучу деген сөз айкашын карап көрөлү. Бул жерде дагы эки сөз тең, эки түгөй тең өз алдынча турганда бизге маанини бере алат. 5 дегенде биз 5 санын түшүнөбүз. Ал эми окуучу дегенде окуучуну түшүнөбүз. Алар бири-бири менен байланышты. Ошондой эле окуучу деген заттын санын 5 деген сөз бизге ачык берди дагы, экөө сөз айкашын түзө алды. Ал эми эгерде толук маанилүү сөздөрдүн бири маани берип, экинчиси маани бере албаса, анда алар сөз айкашы боло албайт. Мисалы үчүн, келечек тууралуу, үйдү көздөй, тартип жөнүндө. Мына ушулар булар сөз айкашы эмес. Булар сөз айкашы боло албайт. Себеби булардын бири өз алдынча турганда маанини билдирип атат дагы, экинчи түгөйү өз алдынча турганда маанини билдире албайт. Келечек дегенде биз келечекти түшүнөбүз, бирок тууралуу дегенде эч кандай маанини түшүнө албайбыз. Ошондой эле көздөй, жөнүндө деген кызматчы сөздөр булар өз алдынча турганда маанини бере алган жок. Булар бири-бири менен мааниси жагынан байланышса дагы, бирок өз алдынча турганда маани бере албагандыгы үчүн экинчи түгөйү булар сөз айкашы боло албайт экен. Сөз айкашынын тутумунда эки сөз болот дедик, Демек, ошолордун бири багындыруучу сөз болот экен дагы, экинчиси ага багынуучу сөз болот экен. Багындыруучу сөз ойдун негизин ээлеп турса, багыныңкы сөз ага көз каранды абалда турат. Мисалы үчүн, үлгүлүү окуучу, чоң бөлмө, кызыктуу сабак деген сөз айкашын карап көрөлү. Мында окуучу, бөлмө, сабак деген сөздөр ойдун негизин билдирип атат. Ал эми үлгүлүү, чоң, кызыктуу деген сөздөр ошол негизги ойго багынып турат. Демек, балдар, мына ушул сөз айкашынын тутумундагы сөздөр, биз жогорудагы сөз кылган сөз айкашынын тутумундагы сөздөр өз ара маанилик жактан жана грамматикалык жактан байланышат экен. Эгерде силерге сөз айкашынын тутумундагы сөздөр кандай жолдор менен байланышат деген суроо болсо, силер маанилик жана грамматикалык жактан байланышат деген жоопту берсеңер эң туура болот. Эми
Маанилик жактан байланышканда кандай болот? Мында негизги сөз багыныңкы сөздөн кийин келип, экөө бири-бири менен маанилик жактан байланышат. Мисалы үчүн, мээримдүү эне деген сөз айкашын карап көрөлү. Бул жерде негизги сөз бул эне. Бул багыныңкы сөздөн кийин келди. Кандай эне? Мээримдүү эне. Демек, бул жерде эне деген негизги сөзгө мээримдүү деген сөз багынып туруп атат. Мында эне деген заттын сыпатын мээримдүү деген сын атооч бизге ачыктап берип атат. Мында биринчи мээримдүү сын атооч, андан кийин зат атооч бул эне деген сөз болду. Ошондой эле 5 окуучуну алып көрөлү. Мында дагы окуучу деген бул негизги сөз болуп саналат. Ал эми 5 деген багыныңкы сөз. Бул жерде дагы заттын санын бизге 5 деген сан атооч берди. 5 сан атооч, окуучу зат атооч болду. Демек, булар ушул жогоруда айткан мээримдүү эне, 5 окуучу жана башка ушул сыяктуу сөз айкаштары булар маанилик жактан байланышкан сөз айкашы болуп саналат. Эми грамматикалык жактан байланышканда кандай болот? Мында багыныңкы сөзгө жөндөмө мүчөлөр уланат же кызматчы сөздөр айкашат. Балдар, жөндөмө жөнүндө силер билим алгансыңар, Демек, кыргыз тилинде канча жөндөмө бар эле? Туура, 6 жөндөмө бар. Алар атооч, илик, барыш, табыш, жатыш жана чыгыш жөндөмөлөрү. Мына ушул жөндөмөлөрдүн мүчөлөрү багыныңкы сөзгө уланса же кызматчы сөздөр менен айкашса, анда алар грамматикалык жактан байланышкан сөз айкаштары болуп саналат экен. Мисалы, мектепке келүү, сабактан чыгуу, сууну көздөй басуу, келечек жөнүндө сүйлөшүү жана башкалар. Мектепке келүү. Бул жерде келүү деген бул негизги сөз болуп атат дагы. Ал эми мектепке деген багыныңкы сөз болуп атат. Бул жерде мектепке деген сөзгө барыш жөндөмөсүнүн мүчөсү уланат. Сабактан чыгуу. Бул жерде дагы багыныңкы сөз сабактан болуп атат дагы, ага чыгыш жөндөмөсүнүн мүчөсү уланат. Ошондой эле сууну көздөй басуу, келечек жөнүндө сүйлөшүү. Бул жерде көздөй, жөнүндө деген кызматчы сөздөр менен айкашып жасалып атат. Демек, булар грамматикалык жактан байланышкан сөз айкаштары болуп саналат экен. Эми балдар, биз бүгүнкү темабызды бышыктоо максатында көнүгүүлөрдү карайбыз. Китебиңердеги 94-чү көнүгүүнү ооз-эки аткарабыз. Сөз айкаштарындагы негизги жана багыныңкы сөздү тапкыла, алар бири-бири менен кандай байланышта? Анда карайбыз. Ысык көлдүн жээги. Мына ушул үлгүдө көрсөтүлүп турат. Силер ал жерде багыныштуу сөздү табасыңар. Анын кайсыл сөзгө багынып тургандыгын үлгүдөгүдөй кылып көрсөтөсүңөр. Дептериңерге жазып, мына ушул үлгүдөгүдөй кылып аткарасыңар. Анда эмесе балдар, бүгүнкү үйгө тапшырманы алып алгыла. Үйдө силер 95-чи көнүгүүнү аткарасыңар. Көп чекиттин ордуна тиешелүү сөздөрдү коюп, сөз айкаштарын түзөсүңөр. Анда ошол көп чекиттер калтырылып кеткен сөздөр турат. Мына ошол сөздөрдү коюп, силер мисалы үчүн кээ бир учурунда негизги сөздү жасайсыңар жана багыныштуу сөздү жасайсыңар. Сөз айкашын жасайсыңар.
Misal üçün жаңы мектеп. Бұл жерде жаңы деген сын атоочу болду, ал эми мектеп деген зат атоочу болду. Эми ушул мектеп дегенден да көп чекит турат. Мына ошол жерге силер сөздү коесуңар. Ал жерде мектепке баруу деген. Мектепке деген зат атоочу сөз, ал эми баруу деген этиш сөздөр. Демек, үйгө тапшырма ушул үлгүдөгүдөй кылып аткарып WhatsApp группасынан жөнөтөсүңөр. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Кийинки сабакта кездешкенче сак саламатта калгыла.